кайра зонтикти алып алып кете капат таап салды. Ушундайбы? Мына моголар такты мынакей. Могуш зонтибизди жулуп барып кете капат таап салды. Бул кыз өзүнү өтө эле акылдуу сезет окшойт. Мындайларга мыйзам барбы? Ысык көлдөгү эс алуучулардын кыжырын кайнаткан видео тарады. Тосмону жол тандабас унаасы кинодогудай эле сүзгөн эсиңизде болсо керек, ошол унаанын айдоочусу ээлеген кызматынан бошотулду. Бул селдерди көрсөңүз жүрөк түшөт. Селдин кесепетинен Техаста 132ден ашык адамдын өмүрүн алды. Ушула жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мына зонтикке 400 сомдон деп биздин зонтикти алып кетип, монтип башка жака апарып таап салды. Неге 400 сом алышат? Кече 250 сомдон алып, бүгүн 400 сом деп кайра зонтикти алып алып кете апарып таап салды. Ушундайбы? Мына моголар такты мынакей. Могуш зонтибизди жулуп барып кете апарып таап салды. Мына. А сен 400 эмне үчүн кече күнү мындай ба, бүгүн мындай ба? Эмне бүгүн башкача чыгып атабы бүгүн? Не болду эже? Бүгүн күн башкада. Биз жана эле айтып түшүндүрбөдүкпү сизге, я? Эже. Эмне деп түшүн? Ташлаты. Мен муну жерчи жакка жиберем азыр. Не болду? Зонтикти кече башка баа менен алып атат, бүгүн башка баа менен алат. Эмнеге? Канча калдыңыз? Мына биз кече келгенбиз мынакей. Калдыңыз эже? 250. Эмнеге антип көтөрөсүңөр? Сайып кой кайра ордуна. Не сен бул жерди сатып алдың беле? Я. Жок, эже. Сатып алдыңар беле? Ой, жок, сатып алдым. Апарып сайып кой кайра. Керек болсо бекер отурабыз. Жерди сатып алгансың беле? Кече бир бааны алышат, бүгүн бир бааны алышат. Бишкекте унаа тосмону сүзгөн РИИБтин жетекчиси кызматтан алынды. Сверлов РИИБтин кызматкерлеринин катышуусунда жол кырсык боюнча кызматтык иликтөө аяктады деп билдирди Ички иштер министрлиги. Тактап айтканда ички иликтөө кызматы Бишкек шаарында болгон милиция кызматкеринин катышуусундагы жол кырсык боюнча кызматтык иликтөө жүргүздү. Текшерүүнүн жүрүшүндө окуяда көрсөтүлгөн транспорттук каражат кызматтык унаа эмес экендиги аныкталды. Ошондой эле төмөнкүдөй чечим кабыл алынды. Сверлов РИИБтин башчысынын ыкчам иштер боюнча орун басары Самир Эргешев ээлеген кызматынан бошотулсун. РИИБ башчысынын тергөө боюнча орун басары Адилет Абдрахмановго карата кызматына толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү түрүндөгү тартиптик жаза колдонулсун. Анткени ал кырсык болгон учурда жетекчинин кыска мөөнөттүү өргүүсүнө байланыштуу РИИБ башчысынын милдетин аткарып жаткан. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысынын ыкчам иштери боюнча орун басары Мыктыбек Болушевго карата мурда колдонулган тартиптик жаза кызматына толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү берилди. Бишкектеги жол кырсыгы чындыкпы же жаңгактай угулган ушакпы? Сырдуу кырсык, номерлер жок, жоопкерчилик да жокпу? 12-июль күнү эртең менен Бишкектеги Октябрь райондук аскер комиссариятынын тосмосуна Toyota унасы келип урунду, бирок жол кырсыктын үнүнөн да катуу талкуу коомчулукта жаралды. Мас айдоочу, номерсиз унаа, тааныш жүз, скандал күчөдү. Ички иштер министрлиги кызматтык иликтөөнү аяктаганын билдирди, бирок коомчулукта номерлер гана эмес, жоопкерчилик да алындыбы деген суроо калды. Бүгүн 2025 жылдын 14 июлунда дүйнөнүн бир нече аймагында катуу жаан-чачын жана сел кырсыктары катталууда. Төмөндө акыркы маалыматтар менен бөлүшөбүз. АКШ Техас штаты. Техастын борбордук бөлүгүндө 4 июлда башталган катуу сел 132ден ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. Алардын арасында 27 бала жана лагерь жетекчилери бар. Кер округундагы Гваделупе дарыясы 45 мүнөттүн ичинде кескин көтөрүлүп, жайкы лагерлерди каптап кеткен. Бул кырсык АКШдагы акыркы жылдардагы эң ири табигый кырсыктардын бири болуп эсептелет. Непал. 8-июлда Непалдын Расува районундагы Бухотехоши дарыясында күтүүсүз сел жүрүп, кеминде 8 адам каза болуп, ондогон адамдар дайынсыз болууда. Сел Кытайдын Тибет аймагындагы Мөңгү көлүнүн жарылышынан улам келип чыккан. Нигерия. Май айында Нигериянын Москва шаарында катуу жаан-чачын дамбанын жарылышы 500дөн ашуун адамдын өмүрүн алып кетти. 600дөн ашуун адам дайынсыз болууда. 4000ден ашуун үй-жай кыйрады. Бул кырсык өлкөнүн тарыхындагы эң ири сел кырсыктарынын бири болуп калды. Пакистанда акыркы жумада катуу муссондук жаан-чачындан улам 79 адам каза болуп, 140тан ашуун адам жаракат алды. Хайбер Пахтунхва жана Пенджаб аймактарында сел жана жер көчкү коркунучу жогору бойдон калууда.
Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК чет элдиктерге дарыгердин диплому мыйзамсыз берилгени аныкталды. УКМК чет өлкөлүк жарандарга жогорку медициналык билим тууралуу дипломдорду мыйзамсыз берүү боюнча кылмыштуу схеманы аныктады. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, эл аралык медициналык университеттин айрым кызматкерлери өлкө сыртында жүргөн эле чет элдиктерге баа коюп, диплом берип, акча алып турушкан. Мындай көрүнүш илимге жана билим берүү системасына болгон ишенимге доо кетирип, Кыргызстандын билим берүү тармагындагы аброюна эл аралык деңгээлде шек келтирет. Азыркы тапта бул ишке тиешеси барлар аныкталып жатканы кошумчаланды. Пакистанда селден 104 адам каза болду. Пакистанда 26 июлдан 12 июлга чейин нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, кеминде 104 адам каза болуп, 200дөн ашуун жарадар болгон. Бул тууралуу Синхуа агенттиги жазды. Агенттиктин маалыматы боюнча, акыркы 24 саатта жамгырдан улам болгон кырсыктардан 6 адам каза болуп, 15 адам жаракат алган. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү өлкөнүн чыгышындагы Пенджаб провинциясында катталды. Бул аймакта 39 адам каза тапкан, анан тышкары түнүк батышта Хайбер Пахтунхвада 31 адам, түштүктөгү Синдте 17, Белужистанда 16 адам каза болду. Өлкө бийлиги алдыдагы күндөрү жаан-чачындан улана турган эскертип, айрыкча жапыз кооптуу аймактарда жашагандарды этият болууга чакырууда. Каныбек Туманбаев балыкчынын жаңы мэри Бөлөс экенин билдирди. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев балыкчы шаарынын мэри болгон Батырбек Жантаев Бөлөс экенин айтты. Ал жаңы дайындалган кала башчыны жамаатына тааныштырган. Ачыгын айтайын, биздин мамлекетте мурдагыдай жашыра турган нерсе жок. Бул жигит менин бөлөм болот. Президентибиз тапшырма берип, кызматка дайындады. Биз ал чечимди талкуулабайбыз, деди Туманбаев. Президенттин иш башкаруучусу негизги критерий тууганчылык же таңдаштык эмес, иштөө жөнөмдүүлүгү жана эл үчүн кызмат кылуу экенин белгиледи. Ошондой эле ал туура эмес иштесе, мыйзам чегинде жоопко тартыларын кошумчалады. Туманбаев мындан тышкары балыкчы шаарына 1 миллиард сом бөлүнөрүн, натыйжада кала башкача болуп өзгөрөрүн кошумчалады. Эске салсак, буга чейин балыкчынын жетекчиси Султан Кермалиев иштен алынып, ордуна Батырбек Жантаев дайындалган. Эч кандай бизде мамлекетибизде илгеркидей заман же жашыра турган нерсе жок. Бул жигит менин бөлөм болот. Ачык эле бул жерге келип иштейин деген деле ою жок эле. Бирок президентибиз койгон тапшырмага ылайык биз урматтуу президентибиздин сөзүн эч качан обсуждать этпейбиз. Эми мына өтүп турат, буюрса таза иштеп, балыкчы элине, шаарына кызматын кылып, мына жетекчилер органдары турат туура биз иш кылып аткан болсо, анда мыйзам чегинде жоопко тартылат. Эч кандай бир тууган же тааныш деген болбойт. Мен өзүм жеке көзөмөлгө алам, президентибиз ушундай тапшырма койду. Мына буюрса жылдын аягына чейин биз балыкчыны башкача. Индонезияда күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:49 Индонезиянын Малуку провинциясынын жээгинде 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Синхуа маалымат агенттиги Индонезиянын метеорология, климатология жана геофизика агенттигинин маалыматына таянуу менен жазды. Маалыматка караганда, жер титирөөнүн очогу түштүк-чыгыш Малуку аймагынан болжол менен 170 чакырым түштүк батыш тарапта жайгашкан, ал эми тереңдиги 108 чакырымды түзгөн. Индонезия Тынч океандагы от шакекчесинде жайгашкандыктан сейсмикалык активдүүлүктөн көп жабыркайт. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар.
Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.